съемка учурунда эмнелер керектелинет, режиссер өзүн кандай алып жүрүш керек, мына ошолор боюнча азыр сүйлөшөбүз. Ушул даярдануу убактындагы бүт болгон нерселерди мен силерге жогоруда айтып кеткендердин баардыгы ошол съемка учуруна керек болот. Мисалы үчүн бул ошол силер жазган план. План жазгандан кийин ошол план боюнча иштеш керек. Сен бир күндө эмнени тартасың, экинчи күнү эмне тартасың, ошонун баарын тактап алгандан кийин съемка дагы ошол план боюнча кетсе, бул жакшы болот да. Анан эң башкысы коркпогула. Биринчи күн чынында аябай коркунучтуу болот. Ошондуктан биринчи күндөн коркпош керек. Коркпой, ошол негизи ошол камераңардын батарейкаларын бүт баарын зарядтап алыш керек. Себеп дегенде силер кээде өчүрбөй камераны, өчүрбөй жүрсөңөр да жакшы болот да. Бир жака жылдырганда, бир жерден экинчи жерге жылдырганда камераны өчүрүп койсоңор, балким ошол жакшы болуп аткан бир окуяны аягына чейин ала албай калышыңар мүмкүн да. Бул дарек тасмада эң башкысы окуяда болуп аткан нерсени, ошол бир окуя, кызыктуу окуя болуп атса, ошолордун баарын тартып алганга аракет жасаш керек да. Ошонун баарын тартканга аракет жасап алсаң, ошол камерага түшүп калса, бул сонун болот да. Кийин сен монтаж учурунда дагы сен материалың канчалык көп болсо, ошончолук сенин байлыгың да. Ошол нерседен бир нерсе жасап чыкканга көп материал болсо, ошол сен айта турган ойдун баардыгын көрсөткөнгө аракет кыла аласың да. Анан ошол съемка учурунда ошол мен айткандай план болуш керек. Режиссер менен оператор тыгыз байланышта болуп, биргеликте сүйлөшүп алыш керек эң башкысы. Кайсыл жактан баштайбыз, эмнени тартабыз, кандай планда тартабыз депчи. Анан дагы эң башкысы, силер бир башында тарта турган мен айттым, ошол интервьюну биринчи күнү тартпаганга аракет кылууга. Ошол каармандан интервью алайын десеңер, аны ошол бир 3-чү, 4-чү же акыркы күндөрдүн бирине коюп койсоңор, ошондо жакшы болот да. Себеп дегенде ошол убакытка чейин силердин каарманыңар дагы камерага да үйрөнүп калат, силерге дагы ишенип калат, ишенич пайда болуп баштайт. Анан өзүнүн айта турган ойлорун дагы өзү үчүн мындай белгилеп алат да. Ошондуктан оңой дагы болуп калат. Анан ошол съемка учурунда дагы эң башкы нерселер бул ошол дайыма силердин камераңар даяр туруш керек. Экинчиден, ошол каарманыңарга эч качан силер тоскоолдук жаратпашыңар керек. Үчүнчүдөн болсо, бул ошол силер тартып аткан учурда силердин өзүңөрдүн план түзүп алганыңар боюнча иштеш керек да. Анан бул мындай биринчи күндүн, экинчи күн, үчүнчү күн бир кыйынчылыктарды жаратат. Негизи ошол кыйынчылыктарга карабай баары бир иштегенге аракет кылыш керек. Анан съемка десе эле барып алып 2 күн эле тартып койгон болбойт. Съемка деген эртең менен башталат, жана кечке деле болушу мүмкүн, 24 саат болушу мүмкүн. Съемка деген даректүү тасмалар өзү бир, мен силерге айтып кетейин, даректүү тасмалар жылдап дагы тартылат, 10 жылдап тартылат, 12 жылдап тартылган кинолор болот. Мисалы үчүн мен өзүмдүн даректүү тасмаларымды канча күн тартам? Бул эгерде мен даярдануу убактым бул 1 айга созулат. Мен ошол убакыттын ичинде сценариymди жазамын, өзүмдүн чыгармачылык топту даярдап аламын, ошол изилдеп чыгамын, өзүмдүн темам же каарманым тууралуу изилдөөлөрдү жасап, толук кандуу ошол съемкага даярдыктарды жүргүзөм. Съемка учуру болсо 15 күн болот. 15 күн. Эң көп ушул максимум дегенде ошол 15 күндө сен ошол теманы же каарманды тартканга аракет кылыш керек. Бул дагы сенин ошол тарткан темаңа жараша болот да. Балким 15 күн дагы аз болот. Мисалы үчүн мен ошол бир акыркы тасмаларымдын бирөөсү бул 2015 жылы тарткан тасмамды мен 1 жыл тарттым. Ал жерде ошол жаз мезгили дагы, кыш мезгили дагы, жай мезгили дагы, ушул бүт мезгилдердин баарын чагылдырганга аракет кылдым. Себеп дегенде мен ошол өзүмдүн режиссердук көз карашымда ошол мезгилдерди чагылдырсам туура болот деп эсептедим да. Ошондуктан силерде дагы балким ошондой ойлор болсо, ошон үчүн 1 жылдап тартканга тартыш керек болуп калат да.
ошого дагы даяр болуш керек. Ал эми эгерде азыркы учурда азыр ошол тартып алыш керек десеңер, анда 10 күн, 15 күн тартсаңар, ошондо силердин материалыңар жетиштүү болот. Ошол 10 күндүн 5 күнүнө балким силердин даярдануу убактыңар, ошол жакка барып калыптануу, ошол жерди байкап көрүү, ошол оператор дагы ошол жерге көнүш керек. Мына ошону дагы унутпагыла. Себеп дегенде оператор дагы эки жакты карап, оператор дагы ошол каарман менен тил табыш керек. Сиз сөзсүз түрдө ага чейин эле тил табышып байкаштырып алгансыңар. Ал эми ошол чыгармачылык топ дагы ал жерге көнүш керек да. Ошондуктан ошол 3-4 күн ошол нерсеге кетет. Андан кийин профессионалдык түрдө өзүңөрдүн жасаган, иштеп чыккан планыңар боюнча тартып баштасаңар болот да. Ошол эң башкысы, биринчиси айтат элем, бул ошол байкоо түрүндө башында эле ошол силердин каарманыңарды күнү кандай башталат, мына ошол жөнүндө тартып баштасаңар болот да. Башында эртең менен турганы, чай ичкени, андан кийин жумушка кетет балким, анан жумушка барып ошол жумушундагы иштеген нерселерин көрсөтөсүңөр, бирөөлөр менен жолугат, ошолорду көрсөтсөңөр болот. Андан кийин үйүнө келет, үйүндө эмне жумуштарды жасайт, мына ошол нерседен баштасаңар, экинчи күнү деле ошону кайра эле толуктасаңар болот. Ошол нерселерден баштап кеткениңерде силерге ыңгайлуураак жана оңой болуп баштайт да. Андан кийин силер ал кишини көбүрөөк тереңирээк ачып берейин десеңер, ошондон кийин интервьюларды алып баштасаңар болот. Анан кээде мындай күтүш керек дагы болот. Себеп дегенде кызыктуу окуялар дагы болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн баягы камерада тартып атканда операторго дагы биринчи күнү операторго атайын тапшырма бериш керек. Кандай тапшырмаларды бериш керек? Мен мисалы үчүн башында баштаганда мен ушул мага кандай кадрлар керек болот? Ошол бир каарман жөнүндө алып атсаңар, ошонун үйүн тартып баштайсыңар, ошонун үйүнүн ракурстарын көрсөтөсүң. Мындай общий планда мага ушул үйүн тартып бер. Бул эртең менен туруп чай пай ичкенин, тамак жасаганын, же ошол бирөөлөргө жолуккандарын, ошонун баарын тартып алыш керек. Ошонун баарын кандай түрдө тартабыз, кандай формада тартабыз, ошонун баарын оператор менен сүйлөшүш керек да. Биз ошол кийинки сабактарда мен сөзсүз түрдө ошол формасын, стилин ошол боюнча айтып кетем. Азыр ошол съемка учурунда режиссер өзүн кандай алып жүрүш керек, мына ошол жөнүндө азыр сүйлөп айтып берейин да. Ошол сөзсүз түрдө режиссер менен оператор, каарманыбыз ошол тыгыз байланышта болуш керек да. Ошол тыгыз байланышта болгондо гана силердин жумушуңар алдыга карай жүрөт да. Анан бул жерде дагы айтып кетчү нерсе, бул съемка учурунда кээде ушул болуп калат, техникалык кичине туура эмес нерселер болуп калышы мүмкүн. Сен бир окуяны тартайын деп атканыңда ошол камераң өчүк эмес болуп калса да жакшы да. Мисалы үчүн фокус алынбай калышы мүмкүн. Ал эч нерсе эмес. Сөзсүз түрдө ошол звугу дагы жазылып калса дагы бул дагы жакшы нерсе да. Ошондуктан звукка дагы ошол көңүлдү жакшы буруш керек да. Звук жазылып, ошол сүйлөгөндөр алыста тургандар дагы үнү жазылган болсо дагы бул жакшы нерсе. Анан кээде ошол тартып аткан каармандын туугандары келип, алар болсо мени тартпа деши мүмкүн. Менин бетим түшүп калганын каалабайм десе, анда аракет жасаш керек алардын немесин тартпагангачы. Ушул атайын ошондой бир ракурс тандап алыш керек да. Ошол каарманын эң башкысы эле өзүңдүн башка каарманыңа акцент бергенге аракет кылыш керек да. Ал эми тартылбайм деген адамдарга аларды тартпаганга аракет кылсаң деле болот. Себеп дегенде сөзсүз түрдө алардын дагы макулдуулугу дагы керек болот да. Анан сөзсүз түрдө ошол каарманыңды дагы эртең эмне жумуш жасайсыңар, эртең эмне жумуш кыласыңар, же эртең каяка барасыңар, эмне иштерди кыласыңар, ошонун баарын дагы тактап билип алсаңар силер үчүн да жакшы болот. Себеп дегенде ар бир күнү, биринчи күнү сен тартып бүткөндөн кийин экинчи күнгө даярдык көрүп баштайсың. Экинчи күнгө даярдык көргөндө ошол сен өзүңдүн чыгармачылык топ менен сүйлөшүп баштайсың да. Анан сөзсүз түрдө сен ошол каарманыңды дайыма байкоо жүзүндө да тартып жүргөндө кайсыл жерде окуя болуп атат,
ошол жердин жашоосун дагы көрсөтүш керек. Балким ошол карманын бир алыс тарапта жайгашкан бир айылда турат, бир тоолуу тарапта, ошол тоо жакта жашайт. Ошол карманын деле тарта бербестен ошол бир 2-3 күн дагы ошол жаратылышты, ошол жашаган айылдагы тургундар жөнүндө дагы тартканга убакытты бөлсө болот да. Мисалы үчүн 2 күнгө, 3 күнгө тоону тартып келсең, тоодо жүргөн адамдарды тартсаң болот. Ошол айылдын жашоосу кандай өтүп атат. Мына ошону дагы тартып алсаң, сага киноңо сөзсүз түрдө монтаж убагында сага керек болот да. Анан бул дебени тартып атканда дагы, кадрды тартып атканда дагы ошол тоону же башканын перебивка үчүн да мындай керек болуп калат да. Перебивка деген эмне? Бул мисалы үчүн сен каарманың жөнүндө тартып атканда, анан башка каарманыңдын башка окуясын көрсөтөйүн дегенде ошонун ортосунда дагы бир кадр керек болуп калышы мүмкүн да. Мына ошол учурларда сен ошол айылдын жашоосун көрсөтсөң болот да. Негизи ошол бир адам жөнүндө тартып атканда ошонун тегерегиндеги окуяларды эле гана тартканга аракет кылыш керек да. Мисалы үчүн болбойт, сен бир тоолуу райондо тартып атасың, анан сен шаарды көрсөтүп атасың. Шаардагы бир көчөлөрдү көрсөтүп койдуң, анан кайра эле тоону көрсөтүп атасың да. Кайра эле тоону тартып атасың. Анда туура эмес болуп калат. Бул даректүү тасмада дагы сен айта турган оюң, бул китепти окуйбуз го. Китепти окуп атканда биз элестетип, ушундай болгон турбайбы дейбиз го. Ошол мына экранда дагы ошондой болуш керек да. Китеп сыяктуу эле ошол бир сүйлөмдөн түзүлгөндөй жазылып, ошол биздин көрүүчү көрүп аткан, ошол окуп көрүп дагы окуп дагы ошол билиш керек да. Ошол сен визуалдык жактан коюп берген кадрларың аркылуу сен эмне деп айтайын деп атасың, ошонун баарын көрө билиш керек да. Анан неме боюнча тиги өзүң кээде режиссердун мындай интуициясы да болот да. Балким кээде сен ошол бир нерсени айттың, мону ушуну азыр тарталы, бул жерде могу жумуш жасап атат, азыр ушуну тартып алалы деп, анан бир убакта эле карасаң, оң тарабыңды же башка жакты карасаң, бир кызыктуу окуя болуп атат да. Бирок ошол окуяга дагы сенин карманың тиешеси бар да. Ошол тиешеси бар нерсеге мындай режиссер дагы өзүнүн интуициясы эгерде жол берип атса, ошону тартыш керек деген болсо, анда оператор да ошо даяр болуш керек дагы, операторго дагы айтыш керек ошону тарталы депчи. Кээде ошол оператор менен дагы келишпестиктер болушу мүмкүн. Сен бул нерсени тартып атсаң, эмне экинчисине өтүп атасың, үчүнчүсүнө өтүп атасың депчи. Мына ошолорду дагы баарын сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, сүйлөшүп алыш керек. Себеп дегенде сен билбейсиң да. Атайын бир сценарий жазбасаң, сен ошол кандай окуя болуп кетерин билбейсиң. Азыр бир нерсени тартып атасың, азыр 5 мүнөттөн кийин эмне болорун билбейбиз, туурабы? Азыр жашоодо деле ошондой да. Азыр мен бул жерде сүйлөп атам, андан кийин эмне болорун дагы билбейбиз да. Ошол биз деле даректүү тасма тартып атканда ошондой нерселерге, окуяларга кабыл болуп калышыбыз мүмкүн да. Анан сөзсүз түрдө кадрлар тартып атканда кыска кылып тартпаганга аракет кылыш керек. Канчалык кадрың узун болсо, ошончолук сага дагы ыңгайлуу болот. Ошол монтаж учуруна дагы туура болот да. Анан атайын бул үн боюнча дагы айтканда, ошол убакта эле өзүңдүн үн режиссеру дагы сөзсүз түрдө, мисалы үчүн мындай айтайлы да, бир күндүк съемкаңар тартты дейлик. Тарттыңар бир күндүк, ошол бир каарманыңарды эртеңден кечке эмне жумуш жасаган тартып келдиңер. Сөзсүз түрдө экинчи күнгө даярдык көрөсүңөр кечинде келгенде, ошондо өзүңөрдүн материалыңарды көрүп чыгышыңар керек. Оператор, режиссер, үн режиссеру үчөөңүздөр отуруп алып бүгүнкү тарткан материалдарыңарды көрүп чыгасыңар. Эмнени тарттыңар? Кээ бирки жерлерде балким жакшы тартылбай калгандыр. Ошондон улам дагы көп суроолор пайда болот да. Ошолорду дагы байкап карап өзүңөргө жазып чыгасыңар.
анан экинчи күнкүсүндө дагы тартып алсаңар болот да. Ошондуктан сөзсүз түрдө күндө өзүңөрдүн материалыңарды көрүп чыгышыңар керек, карап байкап чыгышыңар керек. Ошол съемка учурунда деле режиссердун оюнда монтаж жаралат да. Бул жерде биз монтаж жагын да ойлоп баштайбыз да. Ошону ойлоп баштагандагы бул жакшы да. Анан балким оператордун бир катачылыктары болуп калды, үн жагында катачылыктар болуп калды. Мына ошону дагы оператор дагы, үн режиссер дагы өзүн көрүп катачылыктарын оңдогонго аракет жасашат. Анан кээде мындай учурлар деле болуп калат. Карманың даяр болуп калбай, тартылгысы келбей же ооруп калып, анын тартканга мүмкүнчүлүк болбой калган учурда дагы башка нерселерди, күнүңөрдү жөн эле өткөрбөй, башка нерселерди тартканга дагы аракет кылыш керек да. Мисалы үчүн ошол каарманга эле тиешелүү адамдар бар. Мына ошолор дагы ал каарман жөнүндө айтып бере алышат. Ошолор жөнүндө тартып баштасаң болот. Сөзсүз түрдө мындай алыс жакка кеткенден кийин, командировкага кеткенден кийин убактыңды жөн өткөрбөй, ар бир күнүң эсептелинүү да. Бул биз жумушка барганда эле эртең менен саат 9-га жумушка барабыз, анан 6-да келебиз да. Бирок бул жерде мындай чыгармачылык жумуш болгондуктан сен эртең менен саат 7-де, балким 6-да тартып баштайсың, кечки саат 12-1-ге чейин тартышың мүмкүн, балким таң аткыча тартып каласың. Ошол каарманың эмне жумуш кылып уктабай жүрө берсе, анда ошондо деле аны байкап качан уктаганга чейин дагы тартып жүрө беришиң керек болуп калат да. Ошондуктан эң башкысы бул жерде сенин каарманың дагы сага ишенип даяр болуш керек. Сенин чыгармачылык тобуң дагы сенин ошол айта турган оюңду бергенге аракет кылыш керек да. Съемка учурунда сөзсүз түрдө режиссер өзүнүн интуициясына дагы ишениш керек. Көп байкап карап туруш керек эки жагынчы. Балким кызыктуу нерселер болуп кеткенде мына ошолорду дагы тартып алганга аракет жасаш керек. Эң башкысы съемкада бул коркпогула. Андан кийин өзүңөрдүн каарманыңарга ишенгиле, каарманыңар силерге ишенсе, чыгармачылык топ биргеликте иштешсе, ошондо бир кандайдыр бир ийгиликке жетишесиңер.